Чилөөдөгү трагедия. Россиядагы базар коргондук мигрант эне 2 уулун жоготту. Орусияда көп кабаттуу турак үйдөн чыккан өрттөн улам базар коргондук мигрант эне 2 уулунан ажырады. Бул тууралуу Турмуш басылмасына элчиликтин Сургут шаарындагы ишенимдүү өкүлү Аббас Халманбетов билдирди. Анын айтымында өрт чыккан турак үйдө каза болгон өспүрүмдөр Базар Коргон районунун тургундары болушкан. Мигрант эне балдарын үйүнө калтырып, сыртынан кулпулап жумушка кеткен. 11 март күнү эртең менен милиция кызматкерлери телефон чалып, Сургут шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринде өрт чыкканын, 2012 жылы туулган кыз жана 2015 жылы туулган бала каза болгонун, алар Кыргызстандын жарандары экенин айтышты. Биз элчиликтин кызматкерлери окуя болгон жерге барсак, балдардын апасы өзүн жоготуп, ооруканага жеткирилген экен. Ошол күнү балдардын апасы үйдү кулпулап жумушка кеткен экен. Балдар үйдө уктап жатышкан. Өрт электр мешинен чыкканы болжолдонууда. Ушул тапта балдардын апасы бейтапканада дарыланып жатат. Эгер ал уруксаат берсе, өспүрүмдөрдүн сөөгүн кичи мекенине жөнөтөбүз, деди өкүл Халманбетов. Мындан сырткары ал балдардын атасы учурда Кыргызстанда экенин, ал мындан 6 жыл мурун депортацияланып кеткенин, ушул тапта балдардын чоң энеси изделип жатканын кошумчалады. Өспүрүмдөрдүн өлүмү боюнча окуя Орусиянын кылмыш жаза кодексинин 109 беренеси менен кылмыш иши козголду. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Булак турмуш KG. Курулушта иштеп жаткан жаш жигит 9-кабаттан кулап кетти. Бишкек шаарында 19 жаштагы жигит курулуп жаткан көп кабаттуу үйдүн 9-кабатынан кулап кетти. Жаш жигит тирүү калган, бирок оор жаракаттарды алды. 12 мартта Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдиргендей, окуя 1 мартта болгон. 2002 жылы туулган Ж.Э. Токомбаев көчөсүндөгү 14 көп кабаттуу үйдүн курулушунда иштеп жаткан. Жаш жигит Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илими изилдөө борборуна жеткирилген. Алдын маалымат боюнча ал баш мээсинен жаракат алып, 2 буту, 2 ийини сынган. Аталган факты жаза кодексинин 258 беренеси менен катталды. Соттук медициналык экспертиза дайындалды. Тергөө уланууда. Булак Назар Ньюс KG. Улукбек Марипов: жакында кант менен май арзандайт. Саталдык жактан маанилүү азык-түлүктөрдүн катарына кирген кум шекер менен өсүмдүк майынын баасын арзандатуу үчүн мамлекеттен ири суммадагы каражат бөлүндү. Бул тууралуу премьер-министр Улукбек Марипов КТРКга берген маегинде айтты. Журналист ага баалардын кымбатташын ооздуктоо үчүн өкмөт кандай аракеттерди көрүп жатат деген суроо берген. Ооба, баалардын өсүшү өтө көйгөйлүү маселе болуп турат. Эң маанилүү 16 товардын 12синин баасынын өсүшү токтолсо, мамлекеттик жөнгө салуу ыкмасын киргизүүгө аргасыз болобуз. Бирок ага бааларды түшүрүшүбүз керек. Бул үчүн кум шекер жана өсүмдүк майын чет өлкөдөн ири көлөмдө сатып алуу максатында каражат бөлүндү. Жакын арада жыйынтыгын эл сезе башташы керек, деди өкмөт башчы. Бирок бөлүнгөн каражаттын суммасы так айтылган жок. Ошондой эле сөз болуп жаткан эки азыкты өзүбүздө көбүрөөк өндүрүү үчүн кант кызылчасын, күн карама сыяктуу өсүмдүктөрдү өстүргөн дыйкандарга ар тараптан жардам берүү маселеси каралып жатканын кошумчалады. Булак Назар Ньюс KG.